Мирайда Абсатарова Алишер Наваи мектебинде англис тили сабагынан практика өтөп жаткан кези. Ал окуу жайдын дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин 4-курсунун студенти. Анын айтымында педагогикалык багыттагы мамлекеттик практикасын чыгармачылык менен иштеп, заманбап технологиялар менен өтүүгө аракет кылууда. Мугалимдик кесипке кызыгуу абдан пайда болот экен да. Эгерде университетте жүргөндө мектепке барып сабак өтөбүз десек, анчалык кызыкпайт элек. Бул жака келип окуучулардын канчалык кызыкканын көрүп, биз да өзүбүзгө ошончолук мотивация ала алдык да. Себеби ар бир сабагында окуучулар бир нерсени сурап, дагы бир нерсени билгиси келет. Ошону ар бирине жеткирүү үчүн бардык мүмкүнчүлүгүбүздү жумшап, аракетибизди жасоодобуз. Практикага барган студенттер үчүн аталган мектепте бардык шарттар каралган. Алсак интерактивдүү доскаларды, методикалык колдомолорду пайдалана алышат. Ошондой эле алар сабак өтүү менен гана чектелбестен, ал жердеги мугалимдер өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, кеп кеңештерин айтышат. Практикага келгенден баштап биз атайын мугалимдер күнүнө келип текшерип, баарыбызды жоктоп турушат. Мектепте практиканттардын катышуусу аябай жакшы болуп атат. Биз ар бир студенттер көзөмөлдөп турат. Дагы бул бизде факультет тарабынан чет өлкөдөн келген мугалимдер атайын ошол сабакты кантип өтүш боюнча, методика, психология боюнча атайын семинарлар уюштурган. Бүгүндөн баштап буюрса өтүп атабыз. Практиканттардын өткөн ар бир сабагын жетекчилери көзөмөлдөп, сабак учурунда кемчиликтерин, жетишкендиктерин айтып турушат. Аны менен катар эле стандарттык программа боюнча окуучулар менен кантип иштешүү тууралуу да маалыматтар берилет. Келген студенттерди биз биринчи сабактарга бөлүштүрөбүз. Андан кийин алардын колуна окуу программаларын беребиз. Студенттер өздөрү ар бир сабакка даярданып келишет. Андан кийин ар бир сабагында отурат, мугалимдер отуруп, кемчиликтерин айтышат, жетишкендиктерин айтышат. Ошентип методикалык жактан жардамдарын беришет. Теория менен практиканы айкалыштырып, аны чеберчилик менен иштөө студенттин өзүнүн жана мугалимдин да көз каранды дешет. Мындан улам студенттердин педагогикалык билимин өркүндөтүү боюнча түрдүү иш-аракеттер жүргүзүлөт. Алсак окуу жайы жана мектеп жетекчилери тарабынан жума сайын мастер-класстар, семинарлар, окуулар өткөрүлүп турат. Андан сырткары теориядан алган билимин практика жаатында эркин татаалдаштырбай түшүнүү үчүн окуу куралдары жетиштүү. Бир жума убакыттан бери мен бул студенттер менен жакшы иштеп жатамын. Бул жердин бизге мен да айрыкча баса белгилеп кетемин. Абдан шарт жакшы. Бул жерде биз студенттер үчүн дагы биз окутуучулар методист катарында келип студенттер менен биргеликте сабактын пландарын талкуулоо, ал эми сабак өтүүдөн кийин сабактарга анализ берүү үчүн абдан жакшы шарт түзүлгөн. Шаардагы бардык мектептерге, анын ичинде Алишер Наваи мектебине студенттер жыл сайын практика өтөгөнү барышат. Мында ар бир студентке практикалык жетекчи дайындалып, тыгыз көзөмөлдөнөт. Ошондой эле мектеп жетекчилиги окуу жай менен иштешүүгө мындан ары да кызыктар экенин айтышат. Жыл сайын ушмудан практикант студенттерибиз келип турат. Алар музыкадан, бүгүн мисалы үчүн сүрөттөн келди, музыкадан келди, табияттануудан орус тилчилери бар, англис тилчилери бар. Биз аларды, биздин ар бир секциянын, ар бир эменин усулдук жетекчилери бар. Орус тилчилердики, табияттануугу, англис тилчилердики, ошолорго приказын алабыз дагы, ошолорго бөлүп беребиз. Биздин университетте да, анан кийин мектептерде да буга өзгөчө көңүл бурулуп атат. Аккредитацияны да талабы стейкхолдер деп. Ошондуктан биз буларды жөнөтөбүз, мектептер менен ага чейин гарано бардыгы менен келишимдерди түзгөнбүз. Бүгүнкү күндө окуу жайдын дээрлик бардык факультеттеринин студенттери түрдүү тармактарда практика өтөп жатышат. Окуу планы боюнча 2-курстар үчүн адаптациялык практика, 3-курстар үчүн кесиптик профилдик практика каралган. Ал эми 4-курстун студенттери окуу жылында 2 жолу мамлекеттик практикага чыгышат. Мимоза Жаныбек кызы, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы.